Бир кезде кийин жаткан аймакта калктын ден соолугуна кам көрө турган фельдшердик акушердик пункт курулду. Эми жергиликтүү жарандар мында келип медициналык жардам алууга шарт түзүлөт. Ал эми бул имараттын ичинде азык-түлүк саткан дүкөн ачылат. Жакын аралыкта медресе ачылса, мында дин жаатында билим алган балдар үчүн шарт түзүү максатында дүкөн ачуу планы каралган. Бул турак жай келечекте окуу борбору болот. Имамдын үйү деп айтылган бул жер. Анын аркы үйдүн медресе деп айтылып атат. Анан эми балким ушул жакында сабак бере турган мугалимдер болуп калса, мугалимдердин да үйү болот дегендей сөз болуп атат. Дүкөн баягы эгер балдар окуу баягындай неме болуп калса, кийин себеби медреседе биз көп жүрөбүз, балдар сыртка, нары жак бер жака бир муктаждыгын бүтүрүш үчүн жолго чыкпасын деп. Ошол дүкөндүн ичине өздөрүнө ылайыктуу керектүү нерселер сатылса, ошол ичинде эле бүтүрсө кажаттарын деген негизде салынып турду. Жаштык кичи райондагы бул борбордун салынышы үчүн жергиликтүү жарандар 2015-жылдан бери аракет көрүп 5 миллион сом чогултушкан. Калган каражатты Сауд Аравия өлкөсүнөн демөөрчүлөр каржылады. Мечит жападан жалгыз болуп, мындай элдер жума намазга келгенге баягы мукташтык болуп калды да. Ошол себептен бул жери, ошол жер баягы бизге пайдаланууга берилген казияттын жери. Анан ошол себептен казият менен сүйлөшүп, анан ошол демөөрчүлөрдү издеп баштаганыбызга негизи документ иштери менен биргеликте 2015-жыл башталган. 2015-жылдан бери ушул иштерди аткарып, анан бирок демөөрчүнү мындай такап издегенибизге бир 2 жыл болду. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Ушул чөлкөмгө дагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу керек болуп, анан биз облздрав менен, Минздрав менен чогуу биргеликте сүйлөшүп, ушул ишти бүтүрүп, анан 2 кабат мечиттин 1 кабатын биз жергиликтүү эл өзүбүз салдык да. Анткени бул жерде ошол жалпы эгер сумма бюджет 22 миллион болсо, ошонун 6 миллионун эл салды да. Шейх Абдулхадыр Шиба Ал Ахмад атындагы ислам окуу комплексин куруу үчүн шаардык мэриядан атайын жер бөлүнгөн. Бул жердеги жашоочулардын каалоосу менен, анан бул жерде бир Жакыпбек акенин баласы кыймыл аракет жасап, арабтар менен связь кылып, анан ушул жергиликтүү бийлик, анан ушул жердеги мынагы өзүбүздүн депутаттардын дагы салым бар. Жалпылаштырып бул жерге келген инвестиция деп билебиз да биз. Иш чаранын соңунда 2 кабаттуу мечиттин кызыл тасмасы кесилип, ага жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиевдер, ошондой эле коомчул өкүлдөр катышты. Бигай Масымбаева, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талаш шаары.